Мына кандайсың, кім жакшысың деп оң жакшы. Так мен Аллага чексиз шүгүр. Менде баардыгы жакшы. Кудайга шүгүр. Себепкер кылып Аллахым ашказаным дагы жакшы, женский чагым дагы жакшы. Биринчи Аллахка, экинчиден сага чексиз ыраазымын сиңдим. Эки дүйнө бактылуу бол, балдарың жакшылыгын көр. Роза маслаңды иштейм, ичип меме кылып, Кудайга шүгүр ашказан экече барсам жарасыз түгүл, мындай дагы деле жок дейт. Сизде жараңыз бар беле дейт, сразу өздөрүнүн кагазын компьютерден чыгарып туруп меме кылсам, ой жарасы болгон экен өзү. Аябай жакшы, удача сизге. Эме кылып кантип дарыланыңыз эле, бирок жакшы дедим. Чыксам эле ошол жердегилерден сурады. Ашказан сүйлөшүп отуруп эле ипанын дарыларын ичтим. Биринчи аябай жаман болдум, кийин жакшы болдум деп эме кылып отурсам, аябай сурагандар көп болду. Кудай буйрса өзүм да ошентип ойлоп атам, дагы менден башка кээ бирлер мага окшоп жол таппай, ичкени химикат болуп, бир жерге жакса бир жерге жакпай, кайра дары деп ичсе анысы бар башка жерге. Мен ушул ашказаным ооруп электен алдым, башым ооруп, көп эме кылып эле түркүнтүлүү дарыларды ичип эле ошондой ашказаныма удар болгон экен да. Ошо барга келгенден кийин Кудайга миңден шүгүр, Аллага чексиз шүгүр. Ушундай сендей инсандарды жолуктуруп ошол жерге алып бартып койгон Аллага шүгүр. Көп эле адамдар бара албайт экен андай жергечи. Аллах мисалы каалаган адамды чакырган жерине, Меккеге чакыргандар гана бара алат экен. Любой адам акчасы болсо деле бара албайт экен. Ошо акчасы болсо деле ден соолук таап, Аллахым шифа бергенге берет экен, бербегенге бербейт экен. Билбейм, Аллага шүгүр, мен Кудайга шүгүр өткөндө немеге УЗИге түшкөндө деле көрдүңбү, женский жагымдан деле ушундай жакшы результат. Менструациям деле өз убагында түсү деле жакшы болуп, сыгыл менен келип атат. Эч кандай проблема жок. Аллага чексиз шүгүр. Ашказаным болсо ушинтип жеңил болуп калдым. Мурун мен суу иче албайт эдим. Суу эмес, кичине эле муздак бир нерсени жеп койсом деле барып ашказаныма барып туруп калып, оорутуп проблема болчу.